Assalamu alaikum agayın. Salamasızsınız görürman. Bugün Kırgızga belgili qaysı bir dengelde Öktem Mamayeva degen ejebis menen süйлөшүп atabız. Ötkönde жазуучулар сезинде үйежем meni düşen gele telefonum dep aldılar. Ana sırtından bilsek de bugün jakından mına süйлөшүp atabız. Men Oş Bedüsü'nü okup жүргөн 74 ötkön kılımdın 79-жылдары siz ошол belgili Nazos zavodunda texnolog injener bolup iштеген экенсиз, правком болупсуз, чоң завод эле. Ошол жерде бир эле жерде жүрүп турбузда, Ош дегенде мен жакшы көрөм өзү. Анан өзү Каракулжанын аймагынын кызы экенсиз, ошол жерде төрөлүп чоңойгонсуз. Шымкенттин окуу жайын бүтүп жүрсүз. Санкт-Петербургда жашап турсуз. Көп баягы өткөн заман, азыркы заман тигинин баарын көрүпсүз. Эми мен bir ele суроо менен кайрылам сизге. Мынабу Атамбаевди кармаган учурда Койташтан Жээнбековдун убагында Сооронбай Жээнбеков. Ошондо сиздин уулуңуз набыт болду. Батыр деген уулуңуз муну Кыргыз бар республика билет. Үсөнбек Ниязбеков. Үсөнбек Ниязбеков, Батыр деп мен мындай Батыр жигит экен деп атпайм. Ошо жөнүнө шейит болбойт да, батырлар алдыда жүрүп шейит болот өзү. Анан сиз ошондо баягы тажиясында siz süйлөп атканыңызды көргөм мен телевизордон. Көрүп анан ушу сиздин кайратыңызга там бергем да. Анан эми ошол баланын иши эмне болду? Ошондон эле сурайынчы сизден. Эми биздин мекенибиздин бардыгы биринчи чоң бакытыбыз деп эсептейм. Мекен сүйүү. Эми ушу менин балам дайым эле мен Санкт-Петербургга алып кетейин ошол жерге десем болбой. Апа bir mekan için daha biri işteş gerek de dep anan ошол UKMK'da Alfa'da iştegende Alfa'da iştep жүрүп zam bolчу polkovnik беле подполковник анан кийин полковник деген беришти. Эми ошол жердеги мен айтайын дегеним бул бийлик талаштын эң бир жеткен чегиндеги кайгысын мен көрдүм да. Бул жөн bir başka жактан душман келип, анан кийин мисалы үчүн Баткенде болуп, мекенди коргоп, эл коргоп, жер коргоп, мекен үчүн набыт болду дейт элем. Бул жерден бийлик алмашуу, бийлик талаш, так талаштын. Эми туурасын эле айтканда эки достун эле талашынан деп коем. Эми ошол бийлик. Эмнеге эгер ошончолук чыдабаса Атамбаев көрсөттү. Эмне үчүн көрсөттү, эмне себептен. Бирок эл 52%ке Жээнбековду колдоду да. 52%ке колдоду, эл колдоду. Ишенич менен. Эми ушул жердеги ладын эми УКМКнын милдети бийликти сактап калыш. Илгертен эле СССРда деле КГБлар жоокерде айткан аткараттан несі болса да. Эми ушул келди мен айтайын дегеним ушул 20-жылкы октябрдан кийин мына биздин Садыр Жапаров чыкканда мен Ысык көлгө барып Түп райондагы айылында барып катышканмын. Ошондо суроо бергемин. Жанында Камчыбек Ташиев дагы бар болчу. Сиз Атамбаевди чыгарасызбы? Десем, жок, чыкпайт. Ал бир спецназды өлтүрбөдүбү деп айылдын көзүнчө, элдин көзүнчө айткан өзү Садыр Жапаров. Анан эми бул жерден мүмкүн ажал ошого жеткендир. Мен ого бир мындай бир күйгүм келбейт. Күйгөнүм эле азыр эми неге Атамбаевди кайра чыгарып ийишти? Эми мен суроорум ошол эжеке, интернеттин тилинде кыска суроо берип атпаймынбы? Эми эненин жүгүнөн, эненин кайгысынан өткөн дүйнөдө жок. Сиз азапты сиз тарттыңыз, ак сүтүңүздү берген. Ал турган жери ошол кайгыңызды тең бөлүшөбүз эжеке. Кайсы кайрат, Кудай кайрат берсин сизге. Экинчи мен мына суроо берейин дегеним ошол мезгил өттү. Анан сот бизде мыйзам кандай болду? Эми ошонун аткарылышын айтып. Эми сот мына 5 жыл болду. Сот болуп атат. Биринчи Сыдыков деген соттун убагында жакшы болуп аткан болчу. Сыдыковдон коркуп Атамбаев келип аткан сотко. Кайсы район, шаарга карайбы? 1-май райондук сотунда. Эми экинчиси болсо Азирет Баратович деген сот кылып атат. Мына 4 жыл болот.
4 жылдан beri 60% atloşka deydi. Bu o şehirdeki 14 adam birisi gelmeye kalat, birisi orup kalat. Siz daima barıp жүрөсүз. Benim baram, men advokatlar barat, özüm din soluk bolganda özüm baram. Evi oşun jerde bir kökşünün suup, bu jerde men aytayın degenim, kılgan kılmıştın cazası bolbosa, bul da kaytalana beret. Mundep aytkanda, muna Akayıp dagı jüröt, Bakiyip dagı jüröt, anan Atambayıp dagı jüröt. Emi bul jerde bunday aytkanda akçаны жасап алса, жыргап жүрө бересиң, ошо жаза болуш. Ар маселенин, ар кылмыштын же болбосо ар бир кырдаалдын жыйынтыгы болуш керек. Жыйынтыгы болуш керек да. Bir bütünü болуш керек. Бүтүн болуш керек. Анан эми мисалы үчүн азыр мен эч кимге кире албайм. Замдарымдан кабыл алсын десем не дейт? Эми өзүңүз айткандай ошол уулуңуз эми жазат ошондон экен, мына болбогон эле такталаштан. Эми сиз айткандай бир эл коргоп, жер коргобой, эки достун такталашынан алар да дос болгон экөө. Ошо досун жетелеп келгенде мен канча жаздым, канча сүйлөп атам. Эми сиздин мисалы үчүн ошол көксөгүңүз сууш керек да. Ошол жыйынтык болуш керек эле да. 5 жылдан бери ушундай жүргөн. Жыйынтык болгон жок. И болушуна азыр мен көзүм да жеткен жок. Испанияда жыргап жүрөт да Атамбаев. Мен шундан улам мына Южный Корея, Түштүк Кореянын тарыхын окуйм да. 6 президенти, жанагы өткөн президенттер 6 камалып, 6 камалып атат дагы, 2 атылып атат. Анан мен таң калам да, азыр албетте мен азыркы мына арга жылууну, прогрессти колдоп сүйлөп атабыз эже. Бирок мыйзам деген мындай маселелердин баардыгы аяк чени болуш керек да. Так баа берилиш керек. Коомчулуктан, бийликтен, мыйзамдан баа берилиш керек да. Анан эми сиздин баягы жараңызды коскойлу деп аткан жок. Сиз өзүңүз мага кайрылып атасыз. Ушуну бир айтайын, көксөм суусун деген тилегиңиз да, туурабы? Туура. Ооба. Анан эми жыйынтыгына көзүңүз жетпесе, анда ушинтип эле улана береби же кандай болот деп. Мен тагын 5 жыл болобу же 10 жылга болобу. Мен бул кетиште 5 жыл 10 жыл болот. Мен 1-майдын председателине кирдим. Ал 3 айда чыгарабыз деген болчу. Эми бир результат болгондо эле бирок болуп аткан кылмыштын жазасы болуш керек да. Кээ бирде бат эле чыгарып коюп атышпайбы? Бат эле чыгарып коюп атышат анан. Жыйынтыгын чыгарып коюп атат болот. А мында болсо чөзүп атат. Энди казак айтмакты, кош дейли. Ал мырзадан канча бала калды? Эми анын аларга Кудайга шүгүр, эми акчаларын чыгарып берди. Пособия берип атышат, алып атышат. Эми УКМК чыгарып берди. Закон боюнча карап туруп эле. Эми бирок кеп ал жашоо өтө берет да. Өлбөгөн жанга жашоо өтө берет. Анан эми мен да таң калам да, ошол кезде Атамбаевка менен көп эле жаздык. Алмаз мырза ушу мен аттым деп өзү айтты эле, публично айткан. Интернеттен деле көрүнүп турган. Канча жолу бүт Кыргызга жая элге дүйнө бүт боюнча билет Кыргыз билет. А эми ушуга келип мына 5 жылга чейин болуп атат, 5-жыл өтүп атат. Ар понедельниктин болот, анан кийин болбой калат. Бул соттук тартип жок, соттук талап жок. Бир мыйзам болуш керек да, мыйзамды караш керек да. Өткөндөн биз мына жогорку соттун төрагасы менен дагы ушу тил маселеси боюнча сүйлөшкөндө а киши жаңы жетекчи катары көп маселелерди тез чечип атабыз деди. Кудай буйрсам чечилип калар деп дагы ойлойм эми. Жакшы менен ооба. Чечилсе, бирок сиздин күйгөнүңүздө да мындай парадокс дейт орусча айтканда, карама каршы ойго түртөт. Ошол кылмышкер президенттер эркин жүргөнүнө таң каласыз да. Ошолда. Ал эми мыйзам иштеш керек эле, туурабы? Эми башкаларга мен мисалы үчүн Камчыбек Кадыршаевдин азыр коррупцияга каршы күрөшүн мен колдоймун. Чындыгы барыбыз эле колдоп атабыз. Бирок бул менен эле токтоп калбайт. Бул мыйзамды өзгөртүш керек. Баян мурун мыйзам бар эле го. Канча айлык алдың, анан байлыгың канча деп. Айлыкка жараша байлыкты ошол законго киргизсе, анан кийин мисалы үчүн азыр прокурор деле, соту деле, мугалимдер, институт мугалимдери кандай кылып байып атышат. Ошону текшерип турган закон болуш керек да. Ал законду кабыл алмай сайын токтобойт.
Rusya'nın bir yerin yani çukup tapsa ikinci yerinden dile çıkıverir. Emecek özünüz gayratlı uşakayız ba Kırgız urkundağı Kanikey, Nalece, Kızsaykal, Cangıl Mırza, mına bizden Kurmancan, Eneviste onun gayratınız var ya, Kuday sizge gayrat versin. Anan eme biz kalemdeşpiz. Özünüz taptakır başka kesipte erkekçe işlep jurseniz de Nazos savatında mına kalem karma hır cazasız oşol jagынан çıkarmaçılık iyilik kalayız. Den soğuluk olsun. Hazırınca şunday söyleşip turalı.